Саналуу күндөн кийин 2024 жыл кирип келет. Жаңы жыл майрамы жыл сайын өзгөчө шаң менен белгиленип, өлкөнүн бардык аймагында балат тургузулат. Тымейдия жаңы жыл үчүн Ош, Жалал-Абад, Баткен шаарлары канча сом короторун карап чыкты. Тендерлерди уткан компаниялар кимге таандык жана буга чейин кандай иштери менен белгилүү болгон? Алдыда айтып беребиз. Эң көп каражатты Ош мэриясы коротууда. Ош мэриясы жаңы жылда 28 метрлик балатыны жана аянтты жасалгоого 3 миллион 400 миң сомго тендер жарыялаган. Сынакка 2 компания катышып, эң көп сумма 3 миллион 399 миң сунуштаган Дөлөт групп дичкасы утуп чыккан. Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Элдияр Кадыркулов кабарлагандай, каражаттын басымдуу бөлүгү аянтты жарыктандырууга сарпталат. Ушул эле сумманын ичине 31 декабрь күнү сахналык көрүнүштөрдү даярдоо жана концерт өткөрүү дагы кирген. Ал эми майрамдык салютту демөөрчүлөр алып бермей болгон. Башка шаарларга салыштырмалуу эми биз мындай кольцовой деп койдук. Мындай кольцо коюп, атайын түктөрүнө мындай жаштар келип эс алып, сүрөткө түшө турган жерлер болот. Анан фото зоналарыбыз атайын 20 метр, 22 метрге чейин жасалат. Ошол жерлерге келип жаштар, тургундар келип, Ошар меймандары, билесиздер, Ош экинчи борбор, бул жака бир эле Ош шаарынын тургундары эмес, бул жерге Ош областы боюнча Баткен областы, Жалал-Абадтан атайын ушул жерге келишет. Атайын бул жерге шачорлор, кичинекей шаарча курулуп атат. Ал жерде дагы соода сатык, тамак аш ошол жерде элдер үчүн ыңгайлуулук жаралат. Тендерден уткан Дөлөт групп компаниясынын ээси Алмагүл Сапарбаева. Фирма 2020 жылы 20 июнда кайра каттоодон өткөн. Ачык булактардан ал тууралуу маалыматтарды таба алган жокпуз. Компания жыл башынан бери 22 миң сомдон ашык салык төккөн. Мындан тышкары Алмагүл Сапарбаеванын кеңири ассортименттеги товарларды дүңүнөн саткан. Корпорация Памир жана билим берүү жаатындагы көмөкчү иштерди алып барган Үй бүлө академиясы аттуу компаниялар бар. Жалал-Абад 899 миң сом коротту. Эми Жалал-Абадка келели. Мэрия быйыл борбордук аянтты Шөкөттөгө 1 миллион сомго тендер жарыялап, Мурат АФК аттуу компания 899 миң сомго баарын бүтүрүп берген. 20 декабрдын түнүндө калаанын борбордук эркиндиги аянтына орнотулган бийиктиги 27 метр балатынын оту жандырылды. Мурат АФК компаниясынын директору Самат Осмонов бул акчага эмнелер жасалганын айтты. Анын ичинде неме бар? Елканын монтажы бар. Андан оюнчуктары жасалгалары, елка жасалгалары. Ильянда эме жырыл айтып ошондорчу. Дым провод баннерлер жасалат. Демонтаж биринчи куруп берет, елканы куруп монтаж кылып. 15 январда кайтып демонтаж кылып бузуп, ошол елкаларды сындырбай жакшы чыгарып тапшырып беребиз. Юстиция министрлиги Мурат АФК компаниясына Осмонова Канзада эйлик кыларын маалымдайт. Компания Жалал-Абад шаарындагы Жеңи жок көчөсү 32 үй дарегинде катталган. Ачык булактардан Канзада Осмоновага тиешелүү башка компания табылган жок. Ишкана жыл ичинде бюджетке 174 миң 600 сом төккөн. Бул сумма май-июнь айларында гана төлөнгөнү көрсөтүлгөн. Баткенге миллион. Быйыл Баткен шаарына 12 метр бийиктиктеги балаты тургузулду. Мэрия майрамга 3 ноябрдан тарта даярдык көрүп баштаган. 1 миллион сомго тендер жарыяланып, бир компания жана 3 жаран арыз берген. Жеңүүчү болуп 964 миң сом сунуштаган Канбек Алтымышев табылган. Алтымышевдин Имарат Баткен деген жалгыз компаниясы бар. Фирманын аты 1,5 метр болгон тепкичтер тууралуу макалада аталган. Бул сүрөттөр Баткен шаарындагы борбордук стадиондо тартылган. Анда стадиондун сыйлуу коноктор отуруучу трибунасы кеңейтилип, тепкичине бетон куюлган. Анын аймагына ушул жылдын июль айында спорт комплексин курууга 8 миллион 480 миң сомго тендер жарыяланган. Курулушту дал ушул Имарат Баткен жичкасы дээрлик 8 миллион сомго бүтүргөн. Канбек Алтымышев Баткен шаардык билим берүү башкармалыгы тамак аш сатып алуу үчүн 4 миллион сомдон ашык каражатка жарыялаган тендерге да катышкан. Ал эт жана дан өсүмдүктөрүн сатып алуу үчүн 1 миллион 355 миң сом сунуштап утуп алган. Алтымышевдин Имарат Баткен компаниясы бул жылы мамлекеттик бюджетке 438 миң сом салык төккөн. Жыйынтык жаңы жылдык жасалголоого Ош шаары 3 миллион 399 миң сом, Жалал-Абад шаары 899 миң сом, Баткен мэриясы 964 миң сом сарптады. Жыл сайын өлкөдөгү кичи жана ири шаарлар
жаңы жылдык шаң шөкөт үчүн миллиондогон каражат коротуп келет. А сиздин чыгашаларга пикириңиз кандай? Комментарийге калтырыңыз.